Ош шаарынын тургуну Жеңишбек Рамазанов көптөн бери дартын дарылоо үчүн аракет кылып, бирок натыйжалуу медициналык жардам ала албай келет. Саламат клиникасында Россиядан тажрыйбалуу дарыгерлер келгендигин угуп, кеңеш алуу үчүн келген. Ал бардык маалымат акысыз болгондугун айтат. Текшерүүдө дарыгерлер дартты так аныктап, туура дарылоо жолдорун көрсөткөндүгүн айтат. Бардык анализдер чыккан соң клиникада дарыланууну пландап жатат. Мен кандай десем, мен ооругалы көп жыл болду. Анан жумуш өзгө билесиз жакпай болуп келбей калды элем. Кечээ угуп калып келдик, мындай чедесин жазып бердим. Көрө жакшы. Эми азыр немелерин түшүп келди, башка калды деди, аппаратка түшүп келе, анан ушуга карап айтат эми олорчу. Эми азыр булар сырттан эле көрөт атпайбы? Анан аппаратка түшкөн экен, анан ошого карап начале коебуз. Же жат дейбизби, же үйдө эле ишен аласыз дейбизби, же бир жерге салатка жамалып келесиз дейбизби? Ошондой чечилет буюрса. Саламат дарылоо борборуна тажрыйба алмашуу жана келген кардарларга сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн Россиянын Москва шаарынан тажрыйбалуу дарыгерлер делегациясы келген. Алар клиникада дарыланып жаткан жана сырттан келген кардарларга акысыз консультация берип жатат. Что в центре Саламат на сегодня будут рассматривать варианты. Биз Москвадан дарыгерлер тобу эки тараптуу келишим менен келдик. Бүгүн биз мастер-класстарды өткөрүп жатабыз. Келген кардарларды кабыл алуу менен Саламат клиникасынын дарыгерлери менен тажрыйба алмашуу жүрүп жатат. Кардарларга эффективдүү жардам берүү үчүн медициналык кызмат көрсөтүү сапатын жакшыртуу негизги максатыбыз. Бул үчүн Саламат дарылоо борбору шарт түзүп берүүдө. Ведущими методиками, которые на сегодня применяются повсеместно во всем мире. Саламат дарылоо борбору терапевтик санаториялык курорттук дарылоо жолу менен иш алып барат. Клиникада кардарлар дарылануучу бөлмөлөрдө бардык шарттар түзүлгөн. Дарылануучу борбордо көп жылдык тажрыйбасы бар билимдүү мыкты дарыгерлер сапаттуу кызмат көрсөтүп, заманбап ыкма менен көп тармактуу дарттарды аныктайт. Клиниканын күндөн күнгө кардарлар артууда. Кыргызстандын булуң бурчунан, ал эле эмес Ташкент шаарынан да коноктор келип дарыланып кетүүдө. Ойлонгондо ошо жолундагы баягы биздеги специалисттер, анан дагы бир жогору жактан, Россиядан келип атат. Атай чакыртып, ушул жерде эч кимди эч жакка чыгарбай туруп, ошолордун дагы баягы жогорку квалификациядагы адистерди атайын айтып келип, текшертип, ушул адамдардын дем соолугуна кам көргөнүгө дагы чоң рахмат дейбиз да. Биз Toshkent shahridan keldik. Mana joyi eshitib, damomiz, sharoitlari, taomlari, lichenalari bizga yoqdi. 5 kundan beri shu yerda damomiz. Sharoitlari zo'r, narx-navolari ham bizani qoniqtirdi. Toshkentdan ancha arzon ekan, o'shaning uchun ham keldik bu yoqqa. Licheniya, doktorlar qanday? Doktorlari yaxshi, lichenalari zo'r. Massajistlari ham yoqdi bizga. Toza, ozoda. Taomlari zo'r, to'rma xil ovqat. Дарылоо борбордо заманбап эң алдыңкы дарылоо ыкмалары колдонулат. Урология, гинекология, неврология, эндокринология, жүрөк кан тамыр ооруларынан тартып укалоого чейин дарылоо шарттары каралган. Коңшу Өзбекстандын Аквамедлайн клиникасы менен кызматташып, кардарларга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Саламат дарылоо борбору оорунун бардык түрлөрүн дарылап, эл үчүн кызмат кылууга даяр. Сактуратбеков, Эркин Бакиров, Ош ТВ жаңылыктары.